Америкалык танымал блогер Джейк Пол Хабиб Нурмагомедовго эң биринчи саллашуум сенекөбүз деп өткөн. Ал эми Забит Магомедшарипов UFC'ге кайтабы? Алдыда ушул темада сүйлөшөбүз достор. Эгерде каналда жаңы болсоңуз катталабыз каналга. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дорогие Москва шары, метро Бабушкинская, улица Летчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Барыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Көп убакыттан бери жок болуп кеткен Забит Магомедшарипов өз тренировкасын баштады достор. Асада программасында баштаган видеосун Instagram баракчасына киргизди. Себеби барыбыз билебиз. Ден соолугуна байланыштуу көп убакытка Забит жок болуп кеткен болчу. Мына эми залга кайтты достор. Бул кайтуусуна менеджер Али Абдулазиз сөздөрүндө UFC'де Забиттин эмне күтөрү алдыда сүйлөшөбүз деп өткөн. Мен анын чемпион болуусуна ишенем. Ал дивизиондогу эң күчтүү мушкер деп атап өттү. Мына эми UFC'де дагы да мыкты жакшы саллашууларды көрө алабыз достор. Ал эми 65 кг салмактагы чемпион Волкановский карьерасын жыйынтыктап эле турса сонун болот эле. Забитти күтүп мен оюмча. Силер эмне ойлойсуңар достор? Кийинки жаңылык достор, UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедов америкалык танымал блогер Джейк Полду өзүнүн промоушнуна тартуулаган достор. Өзүнүн промоушнуна келип биринчи саллашуусун өткөрүшүн каалаган. Анткени буга чейин Тайрон Вудини 2 жолу жеңип койгондон кийин менимче уже өзүн абдан жогорку деңгээлде балаган, анысы белгисиз бирок. Мындан ары бокскана эмес, бой без правилде да чыгам деген болчу. Ошол себептен Хабиб өзүнүн промоушнуна чакырып, сен үчүн эшик ачык, карьераңды улантасың деген ойду айткан болчу. Бирок бул нерсеге күттүрбөй эле жооп келди блогерден. Келишим болот. Бирок сени менен биринчи саллашам деп келди жооп. Эгерде достор бул танымал жеңилбеген блогер менен Хабиб Нурмагомедов саллашса, анда кандай аякташы мүмкүн бул саллашуу? Нокаут же болбосо удушайшы? Кандай ойлойсуңар бул тууралуу?